негизиненчи ушу келишим мененчи штатка киргизбей ушу келишим негизинде иштесе болот да. Штатка киргизбейчи, айтып атпаймынбы? Дагы эле биз ушу баягы жумушчулардын укугун кичине жерден коргобой калып атабыз да. Эмне дегенде келишим негизинде 6 ай калабы, 3 ай калабы, анан айдап салат да. Адам үмүт менен келет да, туурабы? Штатка кирем, иштейм депчи. Анан келишим түзгөндөн кийин 3 айдан кийин айдай бериши мүмкүн. 6 айдан кийин айдай бериши мүмкүн. Ушу келишим дегенди негизи жок кылыш керек да. Временный жумушка, там, сезонный жумушка келишим түзсө болот. Бирок вакансия бар жерге да келишим болбойт деген ушу. 446 беренеден 265 берене калып атат. 181 берене жокко чыгып атат да. Ушу профсоюзный, ушу сиздин сиздин сурооңузга жооп. Конечно, жумушчулардын укуктары азайган. Себеби трудовой кодекс толугу менен баштан аягына чейин бул илгерки советтик баягы принцип менен качан отурат, качан чыгат, качан дем алыш, качан перерывка чыгат, бүт баары жокко чыкты азыр.